Саламатсыздарбы? Кыргызстанда болуп жаткан соңку маалыматтар менен таанышып алыңыздар. Бишкекте таксист үй бүлөсүнүн 6 мүчөсүнө коронавирус жуктурган. 7 апрелге карата Бишкек шаарында коронавирус менен 25 адам ооруганы аныкталды. Бул 25 адам жакын туугандары болгон 66 адам менен жана бирге иштеген дос тааныштары болгон 204 адам менен байланышкан деп билдирди кала башчысы Азиз Сурахматов. Мэр ошондой эле коронавирустун тарашы боюнча 2 мисал келтирди. Биринчи учур бир үй бүлөдө эле таксист болуп иштеген жаран коронавирусун жуктуруп, өзүнүн ооруп жатканын билбестен үй бүлөсүнүн 6 мүчөсүн, жубайын, кызын, күйөө баласын, 2 уулун жана небересин кошо ооруткан. Экинчи учур башка үй бүлөдө бир жаран 4 жакын тууганына ооруну жуктурган. Ошондой эле Сурахматовдун айтымында өзгөчө абал режими Бишкек шаарынын тургундарынын жашоосуна өзгөрүү алып келди. Бизнес жана кызматкерлер үчүн ыңгайсыздык жана айрым көйгөйлөрдү жаратты. Бирок бул чаралар COVID-19 инфекциясынын жайылуу коркунучуна каршы күрөшүүгө багытталган. Ысык көлдө 108 адам обсервациядан үй карантинине чыгарылды. Ысык көл облусунда 108 адам обсервациядан чыгарылып, 2 жумалык үй карантинине жиберилди. Бул тууралуу Ысык көл облустук ыкчам штабынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, алардын экинчи этаптагы анализдеринен COVID-19 табылган жок. Облуста жалпы 195 адам обсервацияга алынган. Учурда 84 адам обсервацияда калууда, ал эми 3 адамдын анализдеринен COVID-19 табылгандыгына байланыштуу инфекциялык бөлүмдөрдүн изоляторунда жатат. Ошто ооруганын жашырган жаран туугандарына жана кесиптештерине жуктурган. Бир жаран илдетти жугузуп алуу беренеси боюнча кармалды. Аны текшерүүгө алганда коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Кара Суу, Ноокат райондорунун жана Ош шаарынын коменданты Малик Нурдинов билдирди. Тилекке каршы ал ооруганын жашырып, эч кимге айтпастан тууган урук, тең туштары менен ишканасындагы кесиптештери менен байланышып жуктурган. Азыр ал жаран обсервациядагы изоляторго алынды. Жакшы болуп чыгары менен 5 жылга чейин камакка алынат деп билдирди Кара Суу, Ноокат райондорунун жана Ош шаарынын коменданты Нурдинов.